Мен болсо 15 жылдан бери квартиралап жүргөм. Ар бир квартирамда ар кандай төлөчүм. 16 миңден, 12 миңден, азыр акыркысы болсо 12 миңден төлөп турам да. Анын ичинде коммуналканы отдельно төлөйм да. Квартирадан квартира алмаштырып жүргөндөн кийин эми айта албайт экенсиң кандай ощущение, азыркы кандай ощущение экенинчи. Азыркысы, конечно, мен толкунданып атаммын. Мындай айтканда дем жетпей жатат, аба жетпей жатат. Чындап эле квартира утуп алдымбы деп. Биздин зарплатабыз эч нерсеге жетпейт экен. Чындап айтканда, балдарымды бутуна тургуздум. Өзүм ажырашып кеткем. Кичинекей балам 2 жашында да. Ошо 2 жашынан баштап, азыр кызыма 21 жаш, балама болсо 18ге мына февралда чыгат да, буюрса. Ишенбей эле келген болчумун да, ишенген эмесмин чындап элечи. Бияка келатканда да өзүм жалгыз келдим. Мындай жолдо келатып да мынтип толкунданган жокмун, жөн эле. Эми чынбы, чын эмеспи же чындап эле жана партияныкыбы дегендей, действительно мен деле ошентип ойлогом да. Анан кийин жанагынтип розыгрыш болуп баштаганда ошондо ощущение уже башкача болду да. Волна болду да, действительно. Аны оказывается мындай чындап эле экен деп мен уже түшүнүп баштадым да. Баары жанагындай ак барак дегендей мынтип туруп смотрю, мындай мен эч кимди караган жокмун ал жердечи, эч кимге караганга неме көңүл деле бурган жокмун да. А зато эки кулагым эки жактан мындай эч ким унчукпагандан кийин мен еще жай ачып келатып туруп, вроде бы тияктан айтып атат эле да, что неме жазылган депчи. Анан кийин калган бир карасам ак барак чыгып атыптыр да баарындачы. Мен мынтип карап туруп уже учун карасам эле кара болуп турат. Я говорю, что-то не то деп ошол жерден уже волноваться начал, и мен чыгарып атып уже волнение, да, вот это воплотилось. И когда я уже подняла, вот ошондо анан кийин мне было до такой степени, мындай айтканда, радость. Кимдики? Бары жакшы болот. Кудайыбызда баарыбызга уюлук, баарыбыз үйлүү болобуз. Баарыбыз кудайыбызда жакшы жашайбыз. Бул дүйнө эмес. Бул дүйнө өтүүчү. Кайта кысылып, ошондо толкунум прямо толкунданып кеттим да, чындап эле. Оказывается, утса болот экен. Түнү менен мына 3кө чейин мен уже уктабай, баарына жооп бергенге аракет кылдым, баарын эчкимисине. Кээ бирөө мындай суроо беришти да, жөн эле барып туруп кимдин партиясына типа шайладыңыз, ошол үчүн сизди эмнеге алар чакырып, сизди реклама кылышып атат депчи. Мен реклама эмес, мен живой уже